Баткенде көз карандысыз Миңөрүк Самаркандек автожолунун курулушу жүрүүдө. Баткен облусунун Тажикстан Республикасы менен чектеш аймагында узундугу 3,2 чакырым болгон Миңөрүк Самаркандек автожолунун курулушу 2025 жылдын август айында башталган. Жолдун курулушу мамлекеттик бюджеттен каржыланууда. Курулуш Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканасы Кытай мамлекетинин Хенан Линсо жол куруучу компаниясы менен бирге ишке ашырылууда. Курулуш мөөнөтү 3 жыл болуп белгиленген. Жолдун туурасы 10 метр болуп асфальт төшөлөт. Дарыянын жана жолдун үстүнөн узундугу 266 метр болгон эстакадал көпүрөнүн курулушу долбоорлонгон. Жол түнкүсүн жарыктандырылат. Курулуп жаткан жол азыркы учурда пайдаланылып жаткан жолго караганда Лейлек тарапка 3 чакырымга, ал эми Самаркандек айылына 17 чакырымга кыскарат. Бүгүнкү күндө зоону жардырып, жол куруу көпүрөнүн таянычтарын куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Жолдун курулушу үчүн бир бетон даярдоочу завод жана бир таш майдалоочу жабдык курулуп иштеп жатат. Аталган жолдун курулушунан президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов кабар алды. Облус башчысы жол куруучулар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жеринде жолугуп, жолдун сапатына өзгөчө көңүл бурууну жана курулуш иштеринин жүрүшүндө жаралган маселелерди ыкчам чечүүнү тапшырды.